мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Буга ким жооп берет 5 миллиард долларга? Эгерде дагы ушинтип отура берсек, биз ушундай сот залында ушак териштирип отура берсек, бүгүн 5 миллиард долларга чыгым болсо, 5-10 жылдан кийин 10-20 миллиард долларга чыгым болот. Ким жооп бериш керек ага үчүн? Кумтур темасы сиздин буга чейинки тагдырыңыз менен да тыгыз байланыш. Мындайча айтканда, Кумтурдун айынан башыңыздан оор сыноолорду кечирдиңиз десек болот. Айрыкча ата-энеңиз, уулуңуз каза тапкан жылдары сиз ушул темир тор артында болуп калдыңыз да. Анан ошол учурларда ушунун баары мага керек беле деген өзүңүзгө суроо берген күндөр болдубу? Эмне үчүн Кумтөр менен акыр аягына чейин күрөшүүгө бел байлап келдиңиз? Өзүңүз айтканда, мен Кумтөр деп күрөшүп жүрүп, атамдан айрылдым, энемден айрылдым, уулумдан айрылдым. Эгерде мен күрөшпөй, мага деле баары бир деп жүрө берсем, ошо атам деле балким бир 10 жыл, 15 жыл жашайт беле деген үмүттөмүн. Энем деле бир 10-15 жыл жашайт беле деп. Энем жаш кетти. Атам макул 84кө чыгыптыр. Уулум кетип калды, сыртта, түрмөдө эмес, сыртта болсом, ошого мотоцикл тептирбейт элем, өзүм көзөмөлгө алып турат элем деген баягы арманым көкүрөгүмдө калып калды да. Албетте, бул менин жеке кызыкчылыгым үчүн болгон жок, жалпы элдин, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болду. Аузу биллахи минаш шайтонир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир рахим малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Канткенде элиме ак кызмат өтөп, канткенде элимдин татыктуу өлкөдө жашоосун камсыз кылам. Бул суроолор дайыма түйшөлтөт. Ал ой талбай иштөөгө, алдыга чечкиндүү жана ишенимдүү кадам таштоого дем берет. Мекенди көздүн карегиндей сактап, урпактарга эзелтен келген ыйык аманат катары калтыруу керекпиз. Мекендин ар бир жараны бакубат, жыргал турмушта жашоого татыктуу. Бул менин президент, адам катары ыйык парзым, ыйык миссиям. Ага каруумду казык кылып, өлкө кызыкчылыгын баарынан жогору коюп, мекениме ак кызмат кылууга белсенип келем. Өлкөбүздүн келечегин жалпы улуттук ынтымак, биримдик, адал эмгек, жаратмандык касиет, асыл ойлор менен гана тикелей алабыз. Өлкөмө ыйык кут келди. Ал жаңылануунун, кайра жаралуунун, улуттук асыл нарктарды көз карегиндей сактоонун мезгили. Өлкөмдүн келечеги баарынан мурда элимдин, жеримдин келечеги. Алдыда кыйын, бирок сыймыктуу иш турат. Ал Кыргызстанды өнүккөн өлкөгө айлантуу. Mr. Sadir Zaparov, President of Kyrgyzstan. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргызстан үчүн кылымдардан бери келе жаткан мөңгүлөрдү, суу ресурстарын жана улуу тоолорду климаттын өзгөрүүсүнөн гана эмес, экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу өтө маанилүү. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай прецеденттер бар. Ошондуктан мен дүйнөлүк коомчулукту мындай бизнес практикасына биргелешип каршы турууга чакырам.
Кумтөргени толугу менен Кыргызстандын энчисине өттү. Бүгүнкү күндү өлкөбүздүн тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп атасам аша чапкандык болбостур. Анткени элибиз бүгүн өз тагдырына болгон жоопкерчиликти өз колуна алды. Мен жалпыңарды, бүткүл элибизди бул жетишкендигибиз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Адистердин эсебине таярсак, жакынкы 10 жылда Кумтөрдөн кеминде 5 миллиард доллар киреше алууга жетишебиз. Башкача айтканда, 160 тоннадан 200 тоннага чейин алтын казылуу алынат. Бул бюджетке түздөн түз чоң пайда, колдоо десек болот. Айтайын дегеним, Кумтөрдүн чоң потенциалы бар жана элибизге дагы узак жылдар бою кызмат кылат. Өткөн ишке өкүнбөйт демекчи, эл журтубузга жараткан Кудайым белек кылган байлыкты уурдагандар, тоногондор тууралуу сөз кылгым келбейт. Мен кыргыз саясатындагы басып өткөн жолумда Кумтөрдүн байлыгы жөнүндө такай айтып келдим. Ал үчүн санаалаштарым, үй бүлөм менен бирге далай кыйынчылыктарды да башымдан өткөрдүм. Азыр жөнү жок эсептешип, кимдики туура же кимдики туура эмес деп акыйнек айтышып, күнөөлүүлөрдү издегенге убакыт жок. Мен калкымды алдыга карай сүрөп, илгери баштагым келет. Андыктан өткөнгө кылчактабастан алдыга карай чечкиндүү кадамдарды жасашыбыз керек. Жана албетте Кумтөрдү элибизге кайтарып берүү ишинде эрким айтарылбай, кыйла жылдар бою күрөшүп келген бардык жарандарга, бардык кыргызстандыктарга чын жүрөктөн алкыш айтам. Бүгүн биздин жалпы жеңишибиз.